Мини разбор болдогондо бул кыска так жол. Кыска жол. Мен мындай суроом бар деп коелу да. Мен туулган күнүм, айым, жылым. Ушул жөнүндө бир аз билгим келип атат. Анткени мен жашоомдогу өзүмдү салыштырайын деп жатам да. Бир секунд. Демек, адамдын туулган күнү, туулган жылы, Айы, айы, аты, ошолор бар аты, тең эле бул ушу менен адам жөнүндө айтып берсе болот, азыркы учурдагы абалы. Учурдагы абалы. Же болбосо ал адам өзүн таппай суроо бар. Же болбосо келишпестик бар. Өзүнүн оюнда келишпестик бар, сөзүндө келишпестик бар, жашоосунда келишпестик бар да. Ошондо менин туулган күн ай жылым менен эле билсем болот экен да деп кыска жол бар да. Бул мини разбор аябай жакшы да. Ошонун негизинде андан ары кетебиз. Андан ары кетебиз. Ал кандай болот? Андан ары анан кийин суроого жараша чечимдер кабыл алынат да. Бул жерде эмне деп атат? Туулган күн ай жылыңды бересиң деле 600 сомду төлөйсүң дагы, кыска маалыматты аласың дагы, өзүңө түшүнүп келет. Өзүң сурооңо жооп аласың. Бул абдан жакшы да. Биз изилденип, жүздөгөн, миңдеген акчаларды салып изилдеп атабыз, бирок результат жок болуп атат да. Эң биринчи сен турган турпатың ким, сенин касиетиң кандай, сенин кудуретиң кандай, ошону билип алганга мини разбор абдан жардам берет да. Анан аты анын ойлогон оюна себепкер. Аты Жанарбек, Нургыз, Айгүл, Жазгүл, Аида деген аттар өзүнүн энергиясы бар, өзүнүн вибрациясы бар. Ал дагы адамга өтө чоң таасир берет. Мисалы 7-ге чыга турган болсо хаос, кризис алып келип атат. Аты. Бирок ал жаман эмес. Атты мынчага чыгат деп өзүбүз эсептей албайбыздар, Эсептей албайсыздар. Ал баягы өзүнүн атын биздин алфавит менен эсептеп коюшу мүмкүн, бирок ал туура эмес чыгып калат да. Биздин инструментибиз бар. Инструментте берилген, момундай методичка бар, мунун ичинде инструмент. Ушуну негизинде эсептеп чыгат. Математика негизи так сан. Мисалы адамдар алдай берет, сан алдабайт да. Ошо санын негизинде аты жөнүн чыгарат дагы, анан кийин өзүнүн энергиясын билип алат. Анан өзүнүн үстүнөн иштегенде бул абдан жакшы болот да. Демек, ар бир ат өзүнүн саны бар, Саны бар. Саны бар. Мисалы менин туулган күнүмдөй болгон эле саатым бар. Сааттын мисалы 11 деген убактысы бар. Болду 11 деген убактысы. Ошондой эле. Өзгөрүүсүз, анан кынтыксыз. Аны билип алып туруп анан кийин деп туруп, мисалы буларды бизге эмне кереги бар? Мунун баарын эмне кереги бар? Мисалы мунусуз жок деле жашап жүрбөдүк беле. Бирок кайра-кайра жаңылышып, кайра-кайра адашып боло берет эмеспи? Ошого бир аз билим алып, билимдүү болсоң кичине жолдоруңда кенен болот экен го, ошонун үчүн эле. Мини разбор деле ошондой. Билдиңби, кичине өзүң жолдоруңду өзүң деле тоскоолдуктарды жарата бербейт, мына жылдырып коюп 40-41 эшиктерди ачканга эң жакшы да бул. Ошонун үчүн. Демек, адамдын өзүнүн атынын числосу бар, саны бар. Саны бар. Өзүнүн туулган күнү бар. Ал дагы өзүнүн айы, жылы бар. Бул дагы. Мунун баары ал адамдын айттык го жаңы эле болгон турган турпаты. Туулган күн деп атпайбы, туулган жыл деп атпайбызбы, Туулган жылдан сырткары, туулган жылдыгы бирдемени айтып атат, Эми жеке жыл деп атпайбы? Жеке жыл деген бул туулган жылбы же башкачабы? Жеке жылдыз эмне болот? Ушул боюнча мындай айтып кетели, жеке жыл анан общий жыл бар. Общий жыл 2025 жыл 9-жыл болуп атат. Бардык иштин бүтө турган жылы, жыйынтыктоочу жыл, жыйналчу жыл да. Эгер мындай карап көрсөңүздөр 9-жыл азыр Кыргыз өкмөтүндө, Кыргыз жергебизде, Кыргыз Республикасында эмне болуп атат? Бүт эскилердин баарын жокко чыгарып, талкалап, сындырып, анын ордуна жаңы эртеңки күндөгү келечекте 100 жылдык келечекти стратегиясы коюлуп, ошого иш кылып атабыз. 9-жыл ишти бүтүрүп атат. Демек, бир айманын бүтүп атканы да? Бир айланпанын бүтүп жаткан жылы. Убактысы 9-жыл. Бирок кээ бир адамдардыкы наоборот 1-жыл болду да, быйыл чоң бизнес баштады. Же болбосо жер которду, же болбосо чоң үй салды. Жалпы жыл болду, 2025 жыл. Ар бир адамдын туулган жылы жыл сайын өзгөрүп турат. Өзгөрүлүп турат. Аны мини разборго келгенде ар бир адам мини разборго келгенде өзүнүн жеке жылын билет. Жеке жылда кандай максат коюп, кандай ишти иш аракет кылсам болот, эмнени кылам, эмнени кылбайм. Билип билбей жасап алабыз да, анан күнөөлүүлөрдү издей баштайбыз. Бирок сенин жылың баштоочу жыл эмес болчу, наоборот, жыйынтыктап бүтүрө турган жыл болчу. Сенин жылың духовность дейт, рухка келүүчү, өзүңдү таанычу, өзөгүңдү түздөй турган жылың болчу. Сен алдыңдагы үйүңдү саттың, же болбосо жер котордуң, болбой калды. Ким күнөөлүү, ал күнөөлүү, бул күнөөлүү.
ушундай болуп калат. А бирок сенин жылың андай эмес болчу. Сен жылыңа карап иш кылсаң, бул абдан жеңилдик болмок да. Ар бир жылдын өзүнүн энергиясы бар. Ар бир жылдын өзүнүн кубаты бар. Ар бир жылдын берекеси бар. Ошону биз пайдаланганыбыз жакшы. Жылдын бизге берген таасири. Ар бир күнүбүздүн да таасири бар. Ар бир айыбыздын дагы. Мисалы азыр 9-жыл болсо, сентябрь айы общий жыл боюнча 9-ай. Бул жылы биз эмне, бул айда бизде эмне болот? Аябай катуу эмоцияда термелүү болот. Ар бирибизде ачуулануу болот, кыжырдануу болот, ушундай же болбосо өтө катуу чоң кубануу болот. Бирок аны биз эмоцияга алдырбай теңдешибиз керек. Момундай эмоцияны көтөрүп ылдырбай, анткени эмоция бизде чайкап турган нерсе да. 9-айда бул эми бардык нерсени жыйынтыктап келебиз дагы. Октябрдын 1-инде уже жаңы жылдын энергиясы кире баштайт. Жаңы жашоонун башка өзгөрүүлөрдүн энергиясы октябрда акырын кирип баштайт. Анткени бир нерсе минтип эле алмаштырып коюш мүмкүн эмес. Ага переход, мындай убакыт керек айланууга. Ошондой эле 2026-нын энергиясы бизде уже октябрда кире баштайт кичинеден. Бирок, конечно, биз жаңы жылды 1-январда тосот эмес, 31-инде январда жаңы жылды баштайт эмеспи, бирок энергиясы уже анын көз карашында, ден соолугунда, каалоосунда кадимкидей өзгөрүү кирип баштайт. Башкача ой жүгүртүү, жаңы бир ишти баштоо, же болбосо наоборот депрессия, стресске түшө баштайт да. Жеке жыл абдан кызыктуу, жеке жыл менен иш кылган бул абдан жакшы да. Жеке жыл. Мисалы ар бирибиздин, мисалы бирөөнүн жеке жылы 1-жыл. 1-жылда биз эмне кылабыз? 1-жылы жардык нерсенин башталышы деп атат. Эмнени каалайсың? Көптөн бери стратегия коюп келаткан, көптөн бери ишке ашпай жаткан нерсеңди 1-жылы кыласың. 1-жылы биз каалайсың баштап салышыбыз керек. Жок дегенде ноябрь, декабрдын акыркы күндөрүнө чейин бар. Эми бир секунд, мындай болуп атат да. Демек, 2018-жылы туулган болсо, 2018-жыл 1-жылы Жок, аны туулган күн ай менен, жыл менен эсептелинбейт. Жыл аяка деги эле тиешеси жок. Бул дагы мындай эсептеп келинет математика менен, анан кийин жылды чыгарып алабыз да. Мисалы сиздин туулган күн айыңызды айтып туруп, ошого жараша анан жылын чыгарып кетебиз да. Мен жаңы 1-чи туулган жыл, Эки дата менен жүрөсүз да? Жок. Ар бирибиздики ар башка да. Мисалы менин өзүм жеке жылым азыр 7-жыл. 7-жылдын энергиясы менен жашап атам, ушул күндү көрүп жатам дегеним да. 7-жылдын энергиясы кандай илимде берилсе, так ошондой өтүп жатат. Мен ошого 1000 мертебе ыраазымын да. Негизинде эле суицид боюнча жүргөндө негизинде бардык нерсеге ыраазы болуп жүрүш керек. Ыраазыбыз. Эрланыш деген жигит чыгып атат. Сиз болсо 21:05-ке. Бул 21:03 деген энергияны алып жүрөт. 21:05 деп атабы? Жыл, ай, май. Тилчи жакшы, адекватный, кеп сөзгө келген адам да. Бул жакшы. Анан 3-түкүнө келгенде эми анын жылдарын кайсы жылкы экенин билбейбиз. А так буга келгенде мунун 8-жыл экен, 8-жылы бүтүп атат да. Быйылкы жылы только иштеш керек. Тынбай иштөө, анан билим алуу. Мисалы биздин интенсив курска ушул жигит кириш керек. 8-жыл жакшы десе, демек 9-жыл жакшы болот да? 8-жыл момундай жыл. Жакшы жаман, бесконечность да. Ооба момундай деп бир нерсеге токтоло албайсың да. Анткени 8 именно мындай жыл болгон үчүн 8-де только иштейбиз, кыймылда болобуз да. Иштейбиз, материалдык жагынан келет да. Иштейбиз, колдон келсе прям 16-17 саат жумушта болушубуз керек. Күжүр менен эмгектин жылы да. Төлөм жүргүзүңүздөр. Азыр бул жерде жогоруда номер турат: 700-01-01-81. 600 сом төлөп коюңуз дагы, ошо суроолоруңуздарды бериңиз. Өзүңүз жөндөп билгиңиз келип атабы, жеке жылыңыз жөндөп билгиңиз келип атабы, атыңызды билгиңиз келип атабы, учурдан пайдаланыңыз.